Назира Айтбекова менен Чубагажы эмнени баштаганы калышты. Чубагажы экөөбүз биригип алып, элди ынтымакка чакырган бир долбоор жасасак Ар бир дин адамдын өсүшүнө жол көргөзөт. Кайсы динди гана тутунбасын, адам катары жетилсе, өсө кубанабыз. Бул кайсы гана диндин болбосун милдети. Каада салты кармануу, улутту улут бойдон сактап калуу, тилди өнүктүрүү сооп иш. Кыргызстандын конституциясында ар бир жарандын дин тутунуу эркиндиги бар. Мыйзамды сыйлайлы деген сындуу. Не дедиңер? Тытышпай толеранттуу болуп, манас атабыздын айкөлдүгүн үйрөнгөн болобузбу дейм да, деп Назира Айтбекова Фейсбуктагы баракчасына жазган. Маалымат Булагар Бекечи. Өлкөдө коронавирустан 3 адамдын абалы оор. Жуктургандар 84кө жетти. 29 март Кыргызстанда коронавирус жуктурган адамдардын 3-өө реанимацияда. Абалдары оор. 2 бейтап Өзгөн районунда, бирөө Сузакта деп билдирген Атайын штабтын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов. Республика боюнча аталган илдетти жугузгандар 84 адам. Жалпы обсервацияда жаткан жарандардын саны 4886 болсо, үй карантиндегилер 3338 адамга жеткен. Маалымат Булагар Бекечи.